Саламатсыздарбы, кымбаттуу Пригород жалпы билим берүү орто мектебинин мугалимдер жана окуучулар жамааты 2022-23 окуу жылынын 1 февралынан 10 февралына чейин кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмеси декадалык жумалыгын жарыялайт. Бул жумалык үчүн кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин жалпы мугалимдер жамааты 26 январ күнү отурум уюштуруп, төмөндөгүдөй иш планын иштеп чыгышты. 5 класстар арасында кыргыз тили, кыргыз адабияты сабактары боюнча буклет жана китепче жасоо сынагы жарыяланат. 6 класстар арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча сүрөт тартуу сынагы жарыяланат. 7 класстар арасында кыргыз тилин көөнөрбөс өчпөс тилим аттуу дубал газеталар сынагы жарыяланат. 8 класстар арасында Манас эпосы кыргыз рухунун туу чокусу аттуу манастануу интеллектуалдык таймашы өткөрүлөт. 9 класстар арасында Токтобөбү Алымбековнанын чыгармачылык кечеси, поэзия кечеси уюштурулат. 10-11 класстар арасында бүгүнкү күндөгү кыргыз тилинин абалы деген темада тегерек стол уюштурулат. Декаданын алкагында 1 февралдан 10 февралга чейин кыргыз тилинде канчалык деңгээлде туура жаза аласыз деген негизги темада жат жазуу акциясы уюштурулат. 10 февраль күнү 5-11 класстар арасында кыргыз тили жана адабияты жумалыгын жыйынтыктоо салтанаттуу линейкасы өткөрүлөт. Мындан тышкары жумалыктын алкагында адаттагыдай эле ар бир кыргыз тили жана адабияты мугалимдери төмөндөгүдөй тартипте ачык сабактарын өтүшмөкчү. 3 февраль күнү Сулайманов Асылбек Абдиллаевич 9 В классына алып жазуучуга таазим темасында кыргыз адабияты сабагынан ачык сабагын өтөт. 6 февраль күнү Алиева Уулбүш Айдылдаевна 9 Д классына кыргыз тили менин дилим аттуу темада кыргыз тили сабагынан ачык сабагын өтөт. 6 февраль күнү Туранов Тагай Туранович 8 Б классына Семетей эпосы темасында кыргыз адабияты сабагынан ачык сабагын өтөт. 7 февраль күнү Алимбекова Буниса Сатыбалдиевна 9 Б классына Алыкул Осмоновдун Ата журт жана тирүүлүк ырлары боюнча кыргыз адабияты сабагынан ачык сабагын өтөт. 7 февраль күнү Абдилатова Рахат Эркинбековна 6 Г классына Сына-точ темасында кыргыз тили сабагынан ачык сабагын өтөт. 8 февраль күнү Алымбекова Токтобөбү Алымбековна 5 А классына кеп маданияты темасында кыргыз тили сабагынан ачык сабагын өтөт. 8 февраль күнү Сейитбекова Дилбар Ашырматовна 5 В классына Зата-точ темасында кыргыз тили сабагынан ачык сабагын өтөт. Кымбаттуу окуучулар, кыргыз тили жана адабияты жумалыгында жогоруда айтылып өткөн ар бир сынактарга жана ачык сабактарга активдүү катышасыңар деп терең ишенебиз. Албетте жумалыктын аягында ар бир сынакка активдүү катышкан окуучуларга мактоо баракчалары ыйгарылат. Андыктан баарыңарга окууңарга албан ийгиликтерди каалайбыз деп кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин жалпы мугалимдер жамааты